Рахмат, урматтуу депутаттар, биз мына жаңы эле элди кыдырып келдик, шайлоочуларды. Мен ушул бул мыйзамды колдойбуз албетте, бирок мүмкүнчүлүктөн пайдаланып сизге бир элдин өтүнүчүн айтып өтөйүн дегеним да. Мен мына Кадамжайда Майдан деген айыл өкмөткө бардым. Ал жерде бир канча айыл өкмөттүн жарандары менен жолугуштук. Анан ошол жерде жанагы Шамбесай деген алтын кен тууралуу маселе көтөрүштү да. Элдин айтымында бул кен же экономикалык жактан пайдасы жок, же экологиялык жактан мындай пайдасы жок. Мисалы, талап боюнча ошол агын суудан, дарыядан. Ал жерде жана Исфайрам дарыясы агып өткөн, 150 миңдей адам ал сууну ичет дейт да. Бирок кен абдан жакын. Негизи талап боюнча канча алыс болуш керек? Суудан. Мындай да, аякта деген ушу Шамбисай боюнча башында булар деген австралийский компания иштеп чыккан, долбоорду полностью иштеп чыгып, эмеге экспертизалардан өткөн. Анан эми февральда ошо иштете албай австралийский компания мындай кыскача айтканда жанагы Z-Explorer дегенди айтасыз да? Z-Explorer деген компанияны айтасыз? Z-Explorer, ошол акчасы жок, мындай айткандачы, ачык айтканда австралийский компания, наверное, акчасы жок болгондон алар деген башка компания азыр деген аякка келди, кытайский госкомпания келди. Ошолор иштетет. Z-Explorer'дын акчасы жок бекен? Ну, мындай Лигластай турбайбы? Алар деген алганда, бул деген кичинекей компания, юниорский компания дейт. Алар деген геологоразведкага акчасы бар болчу. Анан деген биз оюбуз ушундайдыр. Эмне үчүн? Булар деген канча жыл отурду, иштете албай да. Инвесторду издеп жүргөн да. Ошондон биз ушундай келдик. Мындай иштеткенге өзүнүн акчасы жок, а инвесторлорду таба албай, алар деген азыр тиги Кытай компанияны алып келди, инвестор болуп. Иштетет эми. Түшүндүм. Мен эми ошону карап көрсөм, 5 жыл ичет эткен, анан 200 миллион сом бизге Кыргызстанга бюджетке төгөт деп жазылып турат да, эгер мен адашпасам. 200 миллион сом дейт. Жылына 40 миллиондон. Бул эми абдан аз суммадагы акча негизи. Ал жерде жылына эгерде мисалы кенден зыян тартса алар, жана жер жемиши, картошкасы, гиласы болбой калат ба? Алар айыл өкмөтү жылына бул Z-Explore'сиз эле 40 миллиондон ашык акча табат негизи, өздөрү эле. Ошол жерде мөмө жемиши, жанагы мал жаны менен элечи. Бул эми экономикалык жактан чындыгында биздин бюджетке мындай олуттуу мындай пайдасы жок экен да. Так, Жаныбек Кубанович, мындай да Кубанович, мындай, бул деген кичине туура эмес, маалымат, компания, ушу иштеген компания ачык иштеген, австралийский компания көп салымдарды төлөгөн, ошону биз кат-катары сизге жөнөтпөйлүкпү, канча төлөнгөн по годам прям распишем. Ошотко. А азыр деген иштеп, как бы ишке аша элек, ашканда уже мындай дагы салыктар көбөйөт да. Мен эми бюджетти толтуруунун мындай колдоочусумун негизичи. Мындай салык дагы төлөш керек, каражат түшүш керек. Бирок жердин, кендин ээси бул биринчи кезекте эл. Анан бизге ошол жергиликтүү эл менен туура иштеш керек. Биз барсак, депутаттар барса, бирөө барса, элдер жолугуп Шамбисай жөнүндө арызданышса, күч органдары барып аларды бирден чакырып, суракка алып, ушундай бир кысымдар болот экен. Андай болбош керек, менин оюмча. Биз өзүбүздүн элди мындай антип коркутуу жол менен кен байлыктарды бир гана түшүндүрүү иштери аркылуу, тил табышуу жолу аркылуу, айыл элинин макулдугу менен алардын шарттарына ылайыкташтырып, анан бир мындай орток пикирге келиш керек деген ойдомун да. Рахмат.